Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу окуучулар. Быйылкы окуу жылы өзгөчө окуу жылы болду. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалды эске алуу менен биз дагы сиздерге ар кандай бир жеңилдиктерди, ар кандай бир шарттарды түзүүгө аракет кылдык. Быйылкы окуу жылынын аякталышы 2020 жылдын 30 майында. Эмне үчүн 30 майында? Анткени биринчиден биз жазгы каникулда кичине көбүрөөк эс алдык. Ал эми 1 майдан 5 майга чейин дагы бизде эс алуу күндөрү болду. Ошондуктан окуу программасын толук өздөштүрүш үчүн окуучулар ар кандай тапшырмаларын мугалимдерге жөнөтүп, ал эми мугалимдер тактоо, консультация берип, жардам берип, окуучулардын суроолоруна жооп берип алыш үчүн жана журналдарга, убактылуу журналдардан кадимки биздин журналдарга бааларды көчүрүп коюп, даярдоо иштерин көчүрүү, класстан класска көчүрүү боюнча педагогикалык кеңешмелерди өткөрүш үчүн, 9-11 класстардын бүтүрүүчүлөрү боюнча дагы педагогикалык кеңешмелерди өткөрүүгө ошо даярданып алыш үчүн биз 30 майга жылдырдык да окуу жылынын аякталышын. Эми кандай өзгөрүүлөр бар быйыл? Эң биринчиден биз көчүрүү экзамендерин жокко чыгардык быйыл убактылуу. Эмне үчүн? Анткени класстан класска көчүрүү экзамендери ушундай дистанттык форматта окуп жатканда окуучунун болгон жалпы жетишкендиктерине таянып класстан класска көчүрүп койсок болот деген чечимге келдик. Эксперттер менен, практиктер менен, ата-энелер менен кеңешип туруп, ушул көчүрүү экзамендерин өткөрбөй эле окуучулардын жалпы текшерүү иштеринин негизинде, лабораториялык иштердин негизинде, деле өзүнүн жалпы жетишкендиктеринин негизинде класстан класска көчүрүп койсок болот. Ал эми окуу жылынын башында ошол коррекциялоочу, толуктоочу бир программалардын негизинде балдар менен дагы окуу материалдары кайталанылат. Эми бүтүрүүчүлөр тууралуу албетте маалымат бербесек болбойт. Быйыл 9 классты бүтүрүп жаткан окуучуларыбыздын саны 103.670 окуучу. Ал эми 11 классты бүтүрүүчүлөрдүн саны 58.730 окуучу. Эми кадимки эле адаттагыдай эле 9 класстар менен 11 класстардын бүтүрүүчүлөрү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодон өтүшү керек. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда бул мамлекеттик экзамендер эмес. Быйыл бир аз форматын өзгөрттүк. Дистанттык форматты өлкөдөгү биздин абалды эске алуу менен, ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк жаралсын, көбүрөөк убактысы болсун деп бир нече ушундай бир себептердин негизинде биз жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун форматын бир аз өзгөрттүк. Бул кандайча болот? Ар бир мектепте дезинфекциялоо иштери аяктагандан кийин биздин буйруктардын, биздин нускамалардын негизинде ар бир мектептин директору, жеке менчик мектеп дагы, мамлекеттик дагы, муниципалдык дагы мектептин директору өзүнүн буйругун чыгарат. Ал буйрукта ошол жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодо көрсөтүлгөн 4 негизги предмет боюнча 4 предметтик комиссия түзүлөт. Ар бир предметтик комиссияга бул 3 же 5 киши кирет, мектептин көлөмүнө жараша. Ошол предметтик комиссияга класс жетекчиси, ошол сабактан берген мугалим ар бир окуучу тууралуу эң негизги маалыматтарды даярдап топтоп коет. Бул албетте чейректик баалар, албетте жарым жылдык баалар, жылдык баалар, албетте эң олуттуу текшерүү иштери,
жыйынтыктоочу текшерүү иштери, лабораториялык иштер, практикалык иштер, жазуу иштери жана ар бир окуучунун кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү. Мисалы, кандайдыр бир олимпиадага катышкан же олимпиаданын жеңүүчүсү, конкурстарга катышкан, райондук, шаардык, мектептик деңгээл, ар кандай деңгээлдеги жакшы бир сынактарга катышкан, кандайдыр бир долбоорлорго катышкан, же спорттук мелдеште бир өзгөчө бир кандайдыр бир көрсөткүчтөрү бар. Иши кылып ар бир окуучу тууралуу предметтик комиссия мындай жетишкендиктерин, жалпы жетишкендиктери тууралуу анда так маалымат болуш керек. Ошол предметтик комиссия жалпы жетишкендиктеринин негизинде жыйынтыктоочу бааны коет. Ошол жыйынтыктоочу баа бул экзамендик баа болуп эсептелет. Негизинен көп мектептерибиз бизде 4 предметтен берет. Ал эми гимназия же лицей же ушу жөнөкөй мектептерде бирок баягы кандайдыр бир предметти тереңдетип окутулган ушундай класстарыбыз бар болсо, алар 5 жанагы тандоо боюнча дагы өз экзамендерин өткөрө алышат. Ага дагы балдар ошо өз каалоосу менен катыша алышат. Эми предметтик комиссия ар бир окуучуга бааны койгондон кийин, эгерде ошол эле күнү ар бир класс жетекчиси бардык ошол класстагы балдарга дистанттык форматта жыйынтыктарын жөнөтүш керек. Жыйынтыктары менен ошол ар бир предмет боюнча ар бир окуучу ошо баасы менен канааттанса, анда эч кандай талаш тартыш комиссияга арыз жазбайт. Ал эми кандайдыр бир себептер менен балким ошол жыйынтыктоочу баа бир окуучуну канааттандырбаса, ал ошол талаш тартыш комиссиясына арыз менен кайрылат. Ал комиссия кайрадан кандайдыр бир материалдарды сурайт. Ошол предметтен сабак берген мугалим менен маектешет, класс жетекчиси менен маектешет. Кандайдыр бир дагы кошумча бир материалдарды сурашы мүмкүн. Анан ал канааттандырышы мүмкүн же баягы коюлган баа бойдон калышы мүмкүн. Бул апелляция процессин баарыбыз эле билебиз. Бул учурда деле быйыл деле ошондой эле процесс сакталат. Эми ушул биздин бүтүрүүчүлөргө 9 класстын жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө өз учурунда аттестаттарды, күбөлүктөрдү бериш үчүн биз баардык ошо иш-чараларды план боюнча туура аткарып, өз убагында аттестаттарды, күбөлүктөрдү тапшырайын деп жатабыз. 2-июньдан 13-июньга чейин ушул жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо аяктары менен биздин окуучуларыбыз, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз эч кандай башка нерселерге алаксыбастан ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярдана алышат. Эми жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө бир аз айта кетейин. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо мына бүгүн аякташ керек. 4-майдан 15-майга чейин каттоону биз кайрадан баштадык. Буга чейин катталып жетишпей калган окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз катталып алсын деп. Мына бүгүн 15-майда биз каттоону аяктайбыз дагы. Бир ушул жуманын ичинде биз жалпы республикалык тестирлөөгө канча окуучу, канча бүтүрүүчүбүз катыша тургандыгы жөнүндө маалыматыбыз дагы так анык болуп калат. Эми 180 тест борборлорун бүт Кыргызстан боюнча даярдап жатабыз. Даярдоо иштерине эң биринчи учурда ошол имараттарда дезинфекциялоо иштери жүрөт. Андан кийин 21-июньда жалпы республикалык тестирлөөнүн биринчи этабы болот. Ал жерде социалдык дистанцияны сактап, жеке ошол коопсуздукту сактаган бет каптан баштап санитайзер жана башка ушундай бир чараларды көрүп, балдардын коопсуздугун сакташ үчүн биз бир нече нускамалардын бардыгын иштеп чыктык. 21-июньда негизги тесттин
жалпы республикалык тесттин биринчи этабы болот. 22 июнда болсо предметтик тесттер болот. 23 июнда кайрадан ошо борбордук тесттер даярданышат. Ал эми 24 июнда кайрадан негизги тесттин экинчи этабы болот. Ал эми 25 июнда болсо кайрадан предметтик тесттер болот. Ошондо 25 июнда аяктасак, 13 июльдан 19 июлга чейин биздин бардык бүтүрүүчүлөрүбүз, жалпы республикалык тестирлөө тапшырган бүтүрүүчүлөрүбүз жыйынтыктарды алышы керек. Ошо ар бир окуучуга ошо жыйынтыктар жеткирилиши керек. 20 июльда болсо жогорку окуу жайларына биринчи кабыл алуунун биринчи туру башталып калат. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты жок деле өтө турган башка бир окуу жайларыбыз бар. Алар 1 июльдан баштап кабыл алууну баштай беришет. Эми эң негизги дагы бир абдан бул толкунданткан бизди, ата энелерди, педагогдорду жана балдарыбызды бул акыркы коңгуроо. Өлкөдөгү ушундай кырдаалга байланыштуу биз азыр кырдаалды улам изилдеп, күнүгө ошол маалыматтардын баарын карап, кандайча, кайсы форматта өтсөк, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү кантип куттуктасак, мурдагыдай баягы салтка айлангандай салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү абдан коркунучтуу болуп жатат. Анткени балдардын коопсуздугу, ден соолугу эң биринчи иретте бизге маанилүү. Муну ата энелер эң биринчи иретте түшүнүп жатат. Биз педагогдор түшүнүп жатабыз. Албетте врачтар баарыбыз түшүнүп жатабыз. Ошондуктан быйыл 30 майда биз акыркы коңгуроо аземин онлайн форматында өткөрүп, абдан белгилүү инсандарга, бүт ата энелерге, мектептин директорлоруна кайрылып, ушул онлайн форматында жакшы бир куттуктоо, жакшы каалоо тилектерди айтып, биздин бүтүрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп, бир жакшы кеңештерибизди берейин деп жатабыз. Эми мен ойлойм баарыбыз эле түшүнүп жатабыз, мындай кырдаалда эң биринчи учурда балдарыбыздын коопсуздугу, ден соолугу. Ошондуктан 30 майда мен азыр ушул учурдан пайдаланып бардык биздин журналисттерге, белгилүү инсандарга, искусство адамдарына, урматтуу ата энелерге кайрылып кетет элем. Мисалы КТРК каналы бир жакшы акцияны баштады. Мен бүтүрүүчүмүн деп, кыргызча, орусча я выпускник деп. Анан ошол жерге жакшынакай ошо мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн сүрөттөрүн, жакшы каалоо тилектерди, кандайдыр бир куттуктоону тартып туруп видео менен жиберсеңиздер болот. Бул алдын мындай эң көч башы десем болот да. Биз дагы ошондой бир форматта жакшылап окуучуларыбызды, бүтүрүүчүлөрүбүздү куттуктап, 30 майда окуу жылын аяктасак, андан кийин жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоого даярданып калабыз.